Белгилүү ырчы Айпери Кубик кызы биздин үй бүлөнүн атынан чоң рахмат. Ырчы Айпери Кубик кызы 2 жылдан бери элге көрсөтпөй келген жолдошунун сүрөтүн жарыялагандан кийин өзүнүн көрөрмандарына ыраазы экенин билдирди. Бардык каалоо тилектерге чоң рахмат. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чынын айтсам, ушунча комментарий жалаң гана колдоо, жылуу сөздөр менен аябай жүрөгүмдү жылытты. Аябай сүйүндүм. Мени ушунчалык жакшы көрүп сыйлаган, мен үчүн аябай тынчсызданган адамдар бар экенине Аллахыма шүгүр кылам. Мен ар дайым сиздер мененмин. Биздин үй бүлөнүн атынан чоң рахмат. Комментарийлерди окуп жатып, жаңы эле үйлөнгөндөй сезип кеттик өзүбүздү деп ыраазычылык билдирдичи. Эскерте кетсек, ырчы ал буга чейин жолдошунун сүрөтүн элге жарыялабай келген. Учурда жубайлар уулдарын тарбиялап келишет. Ырчы Айпери Кубик кызы 1991 жылы 28 июлда Базар Коргон районунун Чоң Курулуш айылында туулган. Ырчылыктан тышкарылы актриса актарды талантын өркүндөтүп келет. Маалымат кылагы Заман Чегиркейжи. Анжелика Кайратова, курбум Айдана экөөбүздүн идеябыз. Ырчы Анжелика Кайратова Казакстандын ырчысы Айдана Маденова менен бирге аткарып чыккан курбум дуэти жөнүндө айтып берди. Айдана экөөбүздүн идеябыздан жаралган. Кайсыл жашта, кайсыл улуттан болбойлу, жан дүйнөбүз окшош, бири-бирибизге күйүмдүү дос күтсөк болот деген мааниде. Бири-бирибизге салттарыбызды, тилибизди үйрөтүп, Айдана кыргыз тилинде, мен казак тилинде баш жагын аткардык. Кайгы менен тең бөлүшкөн, кубанычыңда кошо кубанган курбуң ар бирибиздерди каалайбыз. Былтыр 15 апрелде ырды Эдил Маматов буйртма кылып, май айында Тимур Байкеге сөзүн жаздырып, 12 июнда алгач ирет туулган күнүмдө аткарганбыз. Ырдын 3 варианты бар. Оригиналы 2 тилде. Казак тилинде Казакстанга, кыргыз тилинде жалгыз аткаруума жазылып, жакынкы арада караоке версиясы чыгат. Клипте бардык мезгилде көрө аласыздар деп билдирди ырчы. Эки элдин ынтымакка биримдикке чакырган курбу деп аталган ыр Казакстандын эң алдыңкы телеканалларына бүгүндөн баштап чыгууда. Ошондой эле чыгарма Кыргыз телерадио компаниясынын музыка каналында көрсөтүлүп жатат. Кыргызстанда жана Казакстанда клип 3 ай айрылыгында тартылып, 6 айда элге тартууланды. Маалымат кылагы Заман Чегиркейжи.